Обуду Лондон, BBC, саламатсыздарбы, эл алчына спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Акшолпон Койчиева. Кезектеги келишим, дагы бир добуш берүү. Британ парламенти премьер-министрин Брекзит боюнча бул жолку келишимин колдоор бекен. Италия мигранттарга карата саясатын катаалдатып, куткаруучу кемелердин ишин токтотууда. Башка мамлекеттердин пластик таштандысынан жадаган айлыктар маселени чечүүнү өз колдоруна алышты. Британиянын парламенти өкмөттүн Брекзит боюнча жаңы келишимине добуш берүүгө камынып жатат. Өкмөттүн мыйзамдар боюнча кеңешчиси соңку өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берип, келишим бул жолу дагы өтпөй калабы деген ойго жем таштады. Бирок премьер-министр Тереза Мэй айым келишимди алып өтүүгө күчүрөп жатат. Бүгүн эки палатанын өкүлдөрү чоң чечимдин алдында турат. Бул келишимди колдоп добуш берүүнү тандасаңыздар, анда Европа биримдигинен келишим менен чыгабыз. Менин оюмча, жакшы келишим түзүлдү. Болбосо эч кандай келишимсиз чыгууну же Брекзиттин болбой калышын тандоо керек болот. Европа биримдигинин өкүлдөрү менен бир нече саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин премьер-министр Тереза Мэй Ирландия республикасы менен Түндүк Ирландия ортосунда чек ара орнотуу зарылчылыгын жокко чыгара турган документке өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул документ чек аранын кандай жагдай болсо дагы ачык турушун камсыздайт. Ага ылайык Британия убактылуу болсо дагы Европа биримдигинин бажы бирдигинде кала берет. Брекзитти колдогондор буга каршы чыгып, Британия өз алдынча соода келишимдерин жасоого жөндөмдүү болушу керектешет. Так ушул себептен улам парламент депутаттары өткөн айда Тереза Мэйдин келишимин четке каккан. Андыктан бул жолу келишимди алып өтүш үчүн Мэй айым депутаттарды ынандырууга күчүрүшү керек. Келишимди бул жолу четке какпагыла дейт Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер. Саясатта кээде экинчи мүмкүнчүлүк берилет. Биз аны кандай колдонобуз? Мына ушул маанилүү. Анткени үчүнчү жолу болбойт. Маселенин мындан аркы чечмелениши болбойт. Кайра кайталап ишендирүүнүн кажети жок. Ишендирүүнүн үстүнөн кайра да ишендирүүнүн кажети жок. Эртең келишим өтпөсө, анда ачык эле айтайын, Брекзит болбой да калышы ыктымал. Премьер-министр Тереза Мэй Британиянын Евро биримдиктен чыгуу боюнча долбоорун парламентке сунушташы жана башка жаңылыктарды азыр интернет сайтыбыздан уюлдук телефон аркылуу окуй аласыздар. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиздер. Былтыр Либиядан жер ортолук деңиз аркылуу Европага келатып, 20 мигранттын бири каза тапса, быйыл 3-төн 1 киши деңизге чөгүүдө. Кайрымдуулук уюмдары билдиргендей, Италиянын өкмөтү куткаруучу кемелерге тыюу салган соң, мигранттардын деңиз аркылуу өтүүсү абдан опурталдуу болуп калды. Мындай кемелердин бири Сицилияда кармалганын кабарчыбыз көрүп келди. Жер ортолук деңизинде күм жардам кемелери мигранттарды куткарууда. Үлөтүлгөн кемеге отуруп алып 47 мигрант Ливиядан качып бараткан. Италиянын өкмөтү койгон тыюуларга байланыштуу куткаруу кемелердин саны соңку айлары кескин азайды. Бул жылы деңиз күзөтүү уюму жалгыз иштеп жатат. Соңку куткаруу иштеринде биз туура эмес жерге барып калганыбыз үчүн 117 киши каза болгонуна күбө болдук. Биз жалгыз иштейбиз. Бир убакытта эки жерде боло албайбыз. Деңиз өтө чоң. Бир эле кемебиз бар. Учурда бул деңиз жолу мурда болуп көрбөгөндөй опурталдуу. Өткөн жылдын башында ар бир 20 мигранттын бирөөсү каза таап жаткан болсо, азыр ар бир 3-чү мигрант деңизде каза болууда. Ибрагим аман калгандардын бири. Аны качкындарды кармаган лагерден качып баратканда куткарып калышкан. Мен Ливияда аябай көп ur соккуга кабылдым. Мени кыйноо калышты. Ар бир күнү кеминде 3 киши мерт кетип жатты. Ал 4 жолу жер ортолук деңизин өтүүгө аракет кылган. Ар бир жолу аны Ливиянын жээк күзөтчүлөрү куткарып калган. Күнүгө бирөө Ливиядан чыгып кетет. Деңизде өлөм тобокели чоң экенине карабай чыгып кетет. Өлүп калам деп коркушпайт. Италия өкмөтү мигранттардын келүүсүн токтоткусу келет. Биз жергиликтүү бийликтен куткаруу кемелердин деңизге чыгуусун азайтууну каалайсызбы деп сурадык. Ооба, каалайм. Алар катачылык кылып жатышат. Италия менен Ливия өкмөттөрү ортосундагы келишим боюнча Ливиянын күзөтчүлөрү деңизде куткарылган мигранттарды атайын борборлорго алып кетет.
Италия өкмөтү деңиз күзөтүү уюмунун кемесин өз жегине келүүгө 10 күн бою уруксаат бербей жатты. Эми ал кеме кое берилбей жатат. Биз бул видеону тартып жатканыбызда чукул чакырыгы келди. Өтө начар жагдай болуп жатат. Куткаруу команда жана кеме даяр турат. Бирок деңизге чыгууга уруксатыбыз жок. Биз барып куткарбасак, алар каза болот. Деңиз аркылуу келген мигранттар көйгөйүн Европа чече албай жатат. Бирок саясатчылар жаңы стратегия керек экендигин жакшы билишет. BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программаны улантабыз. Америка Кошмо Штаттары Венесуэладан бардык дипломаттарын чыгарып кетүүдө. Өлкөдө өткөн 4-күнү электр энергиясы токтотулган. Венесуэланын өкмөтү бүгүн дагы бардык мектептерди жана ишканаларды жабык турууга суранды. Эгер Германия 5G мобилдик тармагына Huawei компаниясынын катышуусуна жол берсе, биз Берлин менен чалгындоо маалыматын бөлүшүүнү токтотобуз деп билдирди Америка Кошмо Штаттары. Америка өз саясатташтарын кытайлык фирманы обочолонтууга үндөп келет. Huawei Вашингтондо сотко берген. Boeing 737 Max учагына тыюу салган өлкөлөр катарына Австралия менен Сингапур дагы кошулду. Соңку 5 ай ичинде бул моделдеги 2 учак кыйроого учурады. Дем алышта Эфиопиядагы кыйроодо 157 киши каза тапты. Казакстанда мамлекеттик прокурорлор Кытайдагы казактардын укугун талашкан активист үй камагына алынарын билдиришти. Кытайда төрөлгөн Селикжан Билаш улуттар аралык араздашууга үндөдү деп дем алыш күнү кармалган. Ал Кытайдагы кайра окутуу лагерлеринде кармалган казактарды жана башка улуттарды бошотууну көздөгөн топту жетектейт. Түштүк Кореядагы эң ийгиликтүү K-pop жылдыздарынын бири инвесторлорго сойкуларды алып барган деп айыпталды. 28 жаштагы Сёнгри муну четке кагып, шоу-бизнестен кетип жатканын билдирди. Ал 140 миллиондон ашуун дисктери сатылган атактуу K-pop тобунун мүчөсү болгон. Дүйнөлүк желени ойлоп тапкан адам интернеттин келечеги жараксыз болуп калбашы үчүн глобалдык деңгээлде чара көрүү керек деп билдирди. Интернеттин 30 жылдыгына байланыштуу BBC менен эксклюзив маегинде Тим Бернес-Ли Кембридж Аналитика чатагынан кийин адамдар алардын жеке маалыматы кандай пайдаланып кетиши мүмкүн экенин түшүндү деп белгиледи. Биздин кабарчыбыз аны менен интернет жаралган жерде жолугуп келди. 30 жыл мурун Женева шаарынын жанында жайгашкан CERN Particle Physics аттуу лабораториясында бир компьютер окумуштуусу маалыматты бөлүшүү жолдору тууралуу ойлонгон. Тим Бернерс-Линин идеясынан World Wide Web же интернет жаралган. Бүгүнкү күнү ал интернет аркылуу жек көрүү жана жалган маалыматтын таркашын көрүп, интернет эмнеге айланып баратат деп кабатыр. Менин оюмча, көп колдонуучулар үчүн Кембридж Аналитика чуусу көп нерсени чечип кетти. Себеби алардын интернеттеги жеке маалыматты сактоосу элди кабатыргыларын билишкен. Анан Кембридж Аналитика маселеси ачыкка чыкканда, аталган уюм камсыздаган маалыматтын жардамы менен шайлоо бурмаланганы белгилүү болду. Буга ким жоопту? Ал ишке барган адам иликтөө жүргүзүп жатам деген шылтоонун арты менен абдан көп маалыматты чогултуп алып, андан соң ошол маалыматты өз кызыкчылыгында шайлоону бурмалоо үчүн колдонгон. Бир максатта чогултулган маалымат натыйжада такыр эле башка кызыкчылыкта колдонулгандыгы бул мыйзамсыз. Бул көйгөй чечилип кетет деп ойлойсузбу? Мен позитивдүү ойлонгон кишимин. Балким чечилип кетет. Мурда көп нерселерге маани бербеген жаш муун чоңоюп, жеке маалыматтын сакталышы сыяктуу нерселерге эми маани бере баштаган жаштардын саны көбөйүп жатат. Алар абдан активдүү жарандарга айлана баштады. Ошондуктан менин оюмча мындай көйгөйлөрдү чечүү жолу катары бул жаш муун өкмөттөрдү жана уюмдарды жоопкерчиликке тарта алат. Соңку 30 жылда интернет жакшы өзгөрүүлөрдү алып келди деп ойлойсузбу? Менин оюмча, ошол 30 жылдын биринчи бөлүгүндө интернет жакшы өзгөрүүлөрдү алып келди. Интернет жакшы дагы, жаман дагы десе болот. Мен жек көрүү жана бирөө же бир нерсе жөнүндөгү калп жаңылык маалыматтар таркап жатышы тууралуу абдан сарсанаа болом.
Программасты улантабыз. Малайзия дүйнөдөгү пластик таштандыны кабыл алган өлкөлөрдүн бири. Эми тонналаган таштандыга көмүлгөн айылдардын бири маселени чечүүнү өз колуна алды. Эмесе алардын пластикке каршы күрөшүн баяндайбыз. Бул таштандылар Европанын ар башка өлкөлөрүнөн келет. Ар дайым күйүп жаткан желимдин жыты келип турат. Биз буга эми чыдай албайбыз. Малайзиядагы бул кыштактын тургундары айлана чөйрөнү коргогон активисттерге айланды. Алар өз жерин желим таштандылардан коргоого аракеттенишүүдө. Тургундар таштандыларды Янглажи же батыштын таштандысы деп аташат. Таңкы саат 2-лерде жаман жыт келгенин сезем. Түнкүсүн дайыма бир кызык эриген желимдин жыты уруп тургандыктан эч ким уктай албайт. Өтө сасык жыт, чыдай албай калдык. Соңку жылы жүздөгөн таштандыны кайра иштеткен мыйзамсыз ишканалардын саны өстү. Таштандылар ири көлөмдүү ар кандай өлкөлөрдөн келет. Алардын арасында Австралия, Британия жана АКШ бар. Айрымдар акыр чикирлерди мыйзамсыз таштанды жайларга ыргытышат. Көптөгөн ишканалар түнкүсүн таштандыларды ачык жайда өрттөшөт. Биз мотоциклдерге отуруп ошол жайларга бет алдык. Телефонго жашыруун видео тартып алдык. Өтө чоң аймак экен. Маалымат чогултуу үчүн элдин баарынан бир нерсе байкап жатасыңарбы деп сурадык. Атайын баарлашуу үчүн WhatsApp'ка чат ачып алдык. Активисттер массалык маалымат каражаттарына жана өкмөткө бул жайлар тууралуу айткан. Учурда Малайзиянын бул жайларды жоюуга жакшы киришип жатат. Таштанды өрттөгөн мыйзамсыз жайлар жабылып жана таштандынын импорттолушу кескин кыскарды. Мыйзамсыз иштеген заводдорду толугу менен жок кылуу абдан оор. Анткени алар сарайларда жашыруун иштей беришет. Биз ишибизди тынымсыз жүргүзүп туруубуз керек. Айлана чөйрөнү коргоо ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Футболдо мындан 10 ай мурун кызматтан кеткен Зинедин Зидан кайра Реал Мадридтин менеджери болуп келди. Ал 3,5 жылга келишим түзгөн. Мурунку тренер Сантьяго Солари кызматта 5 ай тургандан кийин алынды. Реал Мадрид Ла Лигада 3-орунда, 1-сапта 12 упай ажыры менен Барселона турат. Чемпиондор лигасында Манчестер Сити 3-2 эсебиндеги артыкчылыгы менен бүгүн Шалке командасына каршы ойнойт. Бул эки команданын акыркы 16-дагы экинчи беттеши. Пеп Гвардиола команданы бул оюнду оңой көрбөй, берилип ойногула деп оюнчуларын эскертти. Бүгүн түнү Тюрин шаарында Ювентус менен Атлетико Мадрид Чемпиондор лигасынын чейрек финалына өтүү үчүн ат салышат. Ванда Метрополитано менен оюнда Хосе Мария Гименес жана Диего Годиндин гол киргизип, Атлетико Мадрид 2 упай менен алдыда. Криштиано Роналдо 3 жолу катары менен Чемпиондор лигасынын чемпиондук титулун утуп алган, ал эми 4-сүн утар бекен. Жаңылыктардын соңунда Грецияда Чакан шаарчада ун согушу деп аталган жылдык оюн зоок өткөрүлдү. Көз айнек тагынып, атайы кийим кийген тургундар ар башка түскө боелгон унду баштыктарга салып алып бири-бирине чачышат. Агала ун болуп калбаш үчүн үйлөрдү атайын желим менен каптап коюшкан. Ун чачышкан майрам карнавал сезону бүткөндө өткөрүлөт. Адамдарды кызык бири помидор менен чабышат, булар болсо ун чачышат экен. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге салалы. Биздин дарек bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген дарек менен издеңиз. Программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.